саламатсызбы? Саламатчылык. Келе кой. Кандай суроолор менен келдиң? Учетко отурайын дедим эле. Салтанат жакшы. Бул канчанчы кош бойлуулук менен келип отурасың? Үчүнчүсү. Азамат. Буга чейинки балдарыңдын аралыгы кандай болуп төрөлдү? 3 жыл, андан кийин 7 жыл. Биринчисинде өзүңдүн ден соолугуңа жакшы. Экинчисинде балаңа жакшы көңүл бура аласың 3 жашка чейин. Анан кайненем дагы көп айткан, негизи 3 жыл аралыкты сакта деп, планировать этип төрөш керек балдарды, оңой эмес деп айтканда, ошого жараша анан планировать этебиз. Бул биринчиден сенин ден соолугуңдун чың болушу абдан жакшы да. Үч жылдын аралыгында сен өзүңдүн ден соолугуңду кайрадан чыңдап, жетишпеген азык заттарды кайрадан өзүнүн ордуна, калыбына келтире аласың. Бул биринчиден. Экинчиден болсо үй бүлөдөгү материалдык жактан каражаттар. Ушу балага канчалык материалдык жактан расход боло турган баардыгын ушу 3 жылдын ичинде өзүң жакшынакай кылып тууралап аласыңар. Андан сырткары балага болгон сенин мамилең, балага болгон сенин ушул өзүңдүн болгон энелик мээримиңди дагы 3 жыл аралыгында абдан жакшы ушу бала үчүн камсыз кыла аласың да. Бир гана өзүң эле чечим кылдыңбы? Жолдошум дагы. Абдан жакшы Азамат жигиттен экен. Бул жигит, бул сенин ден соолугуңа дагы камкор көргөн абдан жакшы үй бүлөнүн ээси экен да. Балдардын ортосундагы аралыкты сактоонун эң негизги максаты кандай ийгиликтерге жеткире турганын өзү дагы байкаса керек. Кандай каражаттар менен сактандыңар бул балдардын ортосундагы интервалды сактоодо? Экөөбүз чогуу тандаганбыз. Биринчи 3 жыл биз презерватив менен колдонуп жүрдүк. Экинчисинде болсо сиз спираль салып бергенсиз. Ошону менен жүрүп анан сактандык да. Бул сактануу жолдорду бизде эми медициналык көптөгөн каражаттар бар. Барьерный метод деп коебуз. Презервативдер кирет, колпачки деп коет, андан башка спермацидный мазь, таблетки, кремдер бар. Булар барьерный методко кирет. Андан сырткары бизде гормоналдык таблеткалар бар. Эми Салтанат үчүнчүсүн төрөгөндөн кийин дагы кайсы ыкмага токтолосуң? Гормональный дарылар көп жага бербейт. Мага анан баягы эле спиральга буга чейин жакшы таасирин берди мага. Ошого эле токтолоюн деп. Бул дагы өтө коопсуз каражаттардан, ден соолугуңа эч кандай зыянчылык бербейт. Бойго бүтүрбөөчү жатындын түтүкчөлөрүн бууп коюу деле коркунучсуз. Муну кайсы учурларда биз сунуштайбыз. Эгерде баардык каражаттар жакпай калган учурда, эгер силер ниет кыла турган баланын саны толугу менен чечсеңер. Жаңы ыкмалардын бири бул эми эркектердин дагы урук бере турган түтүкчөлөрүн дагы бууп койгон ыкмалар бар. Үй бүлөнү пландаштырууда бир гана эненин бул жоопкерчилиги эмес, буга дагы атанын дагы жоопкерчиликти дагы бул кишилер дагы аткарышы керек. Эркектин сексуалдык жашоосуна, анын ден соолугуна эч кандай коркунуч, зыян бербейт.